Саламатсыздарбы? Биз бүгүн дагы Кубатбек Жусупалиевдин чыгармачылыгы жөнүндө сабагыбызды улайбыз. Биз бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыктоочу сабак болот. Анткени биз буга чейинки айтып келген Жусупалиевдин изденүүсү эмнеге алып келгендигин жана ошо кайра куруу доорунан бүгүнкү эгемендүүлүк күнгө чейинки чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Негизи эле Кубатбек Жусупалиевдин көпчүлүк чыгармалары кайра куруу доорунда окурмандардын колуна тийди деп айтып келдик буга чейин деле. Бирок алардын көбү эле мурда жазылган. Ошон үчүн кайра куруу доорунда өзү Кубатбек Жусупалиев кандай чыгармаларды жазды, анын изденүүсү ушул жерде кандай көрүндү деген нерсеге келгенде, биз жалпы кыргыз адабиятындагы ошол кездеги кандайдыр бир өзгөчөлүктөрдү эске алышыбыз керек. Кайра куруу доору келгенде, мисалы үчүн бүтүндөй совет адабиятында, ошонун ичинде орус совет адабиятында өткөн советтик доорду сындоо, анын ички карама каршылыктарын ачууга көптөгөн жазуучулар аракеттерди кылып ошондой чыгармаларды жаратышты. Ага чейинки басылбаган чыгармалар, тыюу салынган чыгармалар жарык көрдү. Бул жөнүндө мурдагы проза жөнүндө, поэзия жөнүндө сөз кылган мугалимдерибиз дагы айтып кетишти. Эми ошол жагынан алып караганда Салжан Жигитовдун сөзүн эске алсак болот да. Ал айтат, ошо кайра куруу келди, эми көптөгөн чыгармалар басылбай атыптыр, эми чыгаралы десек көп деле чыгарма чыккан жок деп айтат да. Мисалы үчүн өзгөчө ошол учурда, совет учурунда совет доорунун ички карама каршылыктарын сындаган чыгарма деле жок, болгон жок деп айтат. Ал эми экинчи өзгөчөлүгү, ошол доордо, кайра куруу доорунда дароо эле жазуучулар ошол учурда берилип аткан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бир кандайдыр бир ошол кайрадан эле ошо совет дооруна жараша сын айткан чыгармаларды жазышкан жок. Мисалы үчүн Эгембердиева лекциясында айткандай, ошол доор, кайра куруу доору кыргыз адабиятында кандайдыр бир тыныгуу сыяктуу деле көрүндү, өзгөчө ушу поэзияны алганда. Ал айтат, көпкө чейин акындар эч нерсе жазбай калышты деп айтат да. Эми ушул жагынан алып караганда, коомдун күткөнү ошол өткөн совет доорун сындоо жөнүндө чыгармаларды күтүшкөн, бирок ошондой болгон жок. Ал эми Жусупалиевдин чыгармачылыгына келсек, бул жылдары жазуучу эң көп өтө көлөмдүү интервьюларды берген. Бул Ленчил, Жаш газетасы, кийин Агым газетасы, Кыргыз туусу, Кыргыз маданияты гезиттеринде жарык көргөн макалалар. Мындайча айтканда, Жусупалиевдин чыгармачылыгына кызыгуу абдан жанданган. Бирок ошол эле убакта кайра куруудан, мисалы үчүн 86-жылдан 90-жылдар, андан кийинки мына бүгүнкү күнгө чейинки убактарды алып карасак, жазуучу чыгарма деле жазган жок. Эмне себептен? Биринчи жагынан караганда, ошол өткөн совет доорун сындоону Кубатбек Жусупалиев ошо 70-жылдарда эле, ошо 80-жылдарда деле аткарган болчу да. Башкасын албаганда дагы Толубай сынчы чыгармасын алсак, бул абдан далилдүү болуп эсептелет, ошого чоң далил болуп эсептелет да. Мисалы үчүн, чыгармадагы негизги тема эмне болгон? Сынчы жана бийлик, сынчы жана коом деген маселе көтөрүлгөн да, маселени көтөрүп чыккан. Бул темага Жусупалиев ошол кезде эле кайрылбай коймок эмес. Анткени бул анын өзүнүн жеке жазуучулук тагдыры менен өтө тыгыз байланышта болгон. Жусупалиев 60-жылдардын ортосунан баштап чыгармалары жазып бастырууга келгенде, 70-жылы таптакыр чыгармалары жарык көргөн жок. Демек, жазуучу менен бийликтин байланышы жөнүндө албетте ал өз тагдырына карата бул темага кайрылмак. Экинчи жагынан, ал анын басылбай калган чыгармалары кандай болгон? Мисалы үчүн, Муздак дуалдарды карасак, булар мазмундук жактан дагы, өзүнүн стили жагынан дагы, каармандары жагынан дагы деги эле ошол коомду үстөмдүк кылган социалисттик принципке деги эле дал келген эмес. Мисалы үчүн, анын Муздак дуалдар романын алып карасак, бул деген кандайдыр социалисттик коомдун ийгиликтерин
мактаган чыгарма эмес албетте. Бул чыгарманын негизги темасы жалгыздык, обочолонуу. Ал эми бул социалисттик коомго карама-каршы келген. Анын негизги каарманы Арыков, кийин сынчылар айткандай дейди чалыш киши. Каарман ал деген мындай активдүү коомдо бир жакшы өзгөрүүлөргө же бир иш аракеттерге дегеле аракет кылган каарман эмес. Тили жагынан алып караганда дагы бул деген чыгарманын тили адабий нормалардан чыгып, Артыкбаев айткандай алп сүйлөмдөр менен өтүр чекити жок, кандайдыр кыргыз тилинин нормаларын бузуп, аны кыйноо менен жазылган чыгарма деп. Ушул себептерге байланыштуу жазуучунун чыгармалары басылган эмес деп түшүндүрөт. Мисалы үчүн адабият сынчысы Артыкбаев. Ал эми жазуучунун өзүнүн түшүнүгүндө бул чыгарма жаңы теманы алып келген жана бул чыгарма басылган эмес. Бул жазуучу үчүн өтө чоң албетте маселе болгон. Бул чыгарманын басылбаганы ошол чыгармадагы негизги ойлор, идеялар ошол коомдун үстөмдүк кылган идеологиясына туура келген эмес. Ошондуктан ал жазуучунун тагдыры мындай коомдо кандай болот деген суроо жөнүндө ой жүгүртүүгө аргасыз болгон. Ошондон кийин албетте 81-жылы Толубай сынчы деп ушул сынчынын тагдырына кайрылып, каймана түрдө жазуучу менен коомдун, жазуучу менен бийликтин карым-катнашы жөнүндө чыгармасын жараткан. Белгилей кетчү нерсе, бул 81-жылы жазылган Толубай сынчысында эле эмес, ал ошо Муздак дуалдар 69-жылы жазылган же 70-жылы жазылган күздүн акыркы күнүндө деле совет системасынын ички карама-каршылыктарын чагылдырууга бир топ күчүн жумшаган. Ошон үчүн биздин айтайын дегенибиз, эгерде кайра куруу доорунда жазуучулар тыныгып эмне жазаарын билбей алган болсо, дегеле дароо эле ошол совет доорунун сындаган чыгармаларды жазып кете алышпаса, Кубатбек Жусупалиев 70-80-жылдарда мындай чыгармаларды жазып, анын чыгармалары басылган эмес. Эмне себептен жазуучуда ушундай бир өзгөчөлүк байт? Эмне үчүн ал башкалар совет доорун мактап жактап аткан учурда 70-жылдары ал жөнүндө сын айтып, өзүнүн Муздак дуалдарында, мисалы үчүн, Уулбай сыяктуу коллективдештирүүнүн бир тескери кесепеттүү жактарына көрсөткөн образдарды жаратты, же болбосо Бешибаев сыяктуу коммунисттин өзүнүн бүтүндөй жашоосун бир эреже тартиптерге камап алган, айылдыктар айтмакчы, басып жүргөн түрмөгө айланган коммунист Бешибаевдин образын жаратты, же болбосо коомда ханда түшүнбөгөн сынчынын образына кайрылды. Албетте бунун бир объективдүү жагдайлары бар болчу. Эң биринчи кезекте биз айткандай буга жазуучунун өзүнүн тагдыры чоң таасир эткен, ал өзүнүн башынан өткөргөн ушундай чыгармалары басылбай калып, анын башкача ойлонуусу кандайдыр бир коом тарабынан кабыл алынбагандыгын ал өз башы менен өткөргөн. Экинчи жагынан Кубатбек Жусупалиев 65-67-жылдары Москвада окуп, сценаристтердин жогорку курсунда окуган кезинде орустардын белгилүү жазуучулары менен окуп, ошол кезде басылбай жүргөн жашыруун же болбосо тыюу салынган чыгармалары менен тааныш болгон. Мисалы үчүн анын кайра курууга чейинки жазылган чыгармаларында эле Мастер и Маргарита деген Булгаковдун чыгармасы айтылып жүрөт. Башкача айтканда, бул ошол орус жазуучулары менен тыгыз карым-катнашта болуп, ошолордун басылбай калган же тыюу салынган чыгармалары менен тааныш болгон. Ал эми үчүнчү негизги фактор бул деген жазуучунун эртелеп чет элдик адабияттар өздөштүрүүсү болгон. Мисалы үчүн Прус, Джеймс Джойс жана ошондой Элиот, Кафканын чыгармаларын окуу ага коомдогу карама-каршылыктарды эртелеп таанып, ага сын айтууга жардам берген деп айтсак болот. Бул албетте аны башка жазуучуларга караганда өзгөчө кылып тарбиялады. Башкача айтканда, ал ошол кыргыз жазуучулары Советтер Союзунун ички карама-каршылыктары жөнүндө ойлоно электе, же ал жөнүндө сын айта электе, ушул жазуучу ошол кемчиликтерди сындап өзүнүн чыгармасын жазып келген. Бирок бул чыгармалар албетте окурманга кеч жетти. Мындайча айтканда,
кайра куруу доорунда жазуучу үчүн бул маселе анчалык деле актуалдуу болгон эмес. Жазуучунун изденүү багыты таптакыр башка багытка кеткен болчу. Мисалы үчүн бүгүнкү кезде жазуучуну дербиш деп аташат. Анткени ал өзү жалгыздыкка моюнсунуп, өзүнүн бүт жашоосун өзүнүн ички дүйнөсүн таануу, адам жашоосунун маңызын таанууга буруп койгон. Ушул жагынан алып караганда жазуучунун кайра куруу доорунда ошол коомдусундаган чыгармаларын жазбагандыгы түшүндүрүү бир топ жеңилирээк болот да. Бул жылдары жазуучу эмнени жазды? Мисалы үчүн 90-жылдары ал авангард деген өзүнүн ырларын жазып чыкты. Бул ырлар мазмуну жагынан, темасы жагынан таптакыр башкача болуп көрүнөт. Бул ырлардын негизги мазмуну бул философиялык толгонуу. Эгерде 80-жылдарда, 70-жылдарда жазуучу мыкты чыгарма жазам деп өзүнүн жазуучулук өнөрүн арттырам деген болсо, бул жылдары деги эле адабиятка карата жаңыча көз караш пайда болот. Бул Жусупалиевдин адабиятка карата өзгөчө көз карашы. Мисалы үчүн ал айтат, бир топ адабият жөнүндө сындарды айтат да. Мисалы үчүн бир сын пикири мындайча: деги эле адабият адамга өмүр бою деле жардам бере албайт экен дейт. Ал кайсы бир жашка келгенге чейин эле жардам берет экен деп айтат. Мындайча айтканда, эгерде адабият адамга, коомго таасир этпесе, анын жазуунун кандай кажети бар деп айтат да. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан дагы бир жазуучунун пикири оозеки адабият жөнүндө жана жазма адабият жөнүндө. Мисалы үчүн ал жазма адабиятын биздин коомдо негизинен ийгилик, жетишкендик катары карап жүрөбүз. Ал эми Жусупалиевдин түшүнүгүндө жазма адабияттын болбой калгандыгы тескерисинче жакшы нерсе болгон, анын оюнча. Жазма адабиятка караганда оозеки адабият таасири жагынан күчтүүрөөк болуп көрүнгөн. Ошондой эле адабий тил жана оозеки тилге карата дагы айтат. Биз деген адабий тилибизди өзүбүз адабиятташтырабыз деп биротоло өлтүрүп албадыкпы дейт, ар кандай эрежелерге камап, тилибиздин ширесин кетирип дейт. Чыныгы биздин тирүү тилибиз бул фольклордо деп айтат да. Бул адабият жагынан алып караганда. Экинчи жагынан анын изденүүсүнүн жыйынтыгы эмнеге алып келди дегенде, кайрадан эле ошо авангарддык ырларга жана анын акыркы чыгармаларына көз салсак, анда өтө көп чыгыштын окуулары, Индия окуулары, Кытай окууларындагы философиялык ойлор камтылат. Авангарддык ырлары бүтүндөй эле ошол философтордун жашоо жөнүндө айткан ар кандай сөздөрү, окуулары же болбосо кыргыздын макал лакаптары толугу менен басымдуулук кылат да. Мындайча айтканда, Кубатбек Жусупалиев биз айткан батыштан чыгышка келгени ушул чыгармаларында айкын көрүнөт. Адабияттан философияга келгени айкын көрүнөт. Ал деги эле чыгармачылыгын токтоткону бул деген жашоонун өзү адамдын өзүн өзү таануусуна багытталыш керек. Жана адам өзүнүн жашоосу менен чыгарма жазганга караганда көбүрөөк таасир этет деген ойлорун бекемдеп далилдейт да. Ушул жагынан алып караганда, ошол кайра куруу доорунда жарык көргөн жазуучунун интервьюларын талдап көрүү абдан ыңгайлуу. Мисалы үчүн биз айткан өтө көлөмдүү интервьюлардын бүт баарынын аталыштары бул макал лакаптар менен аталган. Мисалы үчүн аккан сууда арам жок, жакырчылыгым менин байлыгым, укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп уур кылба деген сыяктуу. Жашоо Кубатбек Жусупалиевдин түшүнүгүндө бул өзү медитация. Мисалы үчүн ал Садинин өмүр тажрыйбасына кайрылып жатып айтат да. Сади бул суфи, бул зикир чалган, кечке жөө жүргөн, жөө басып көп жерде кыдыргандыгын айтып, жашоо ушул басуу жүрүү бул өзү медитация турбайбы дейт. Ушул аркылуу өзүңдү тааный турбайсыңбы дейт. Жашоо өзү медитация экен дейт. Негизи адамдын негизги максаты акырында келип өз жашооңду туура жакка буруу дегенди билдирет экен дейт. Медитациянын өзү оңго, жашооңду оңго буруу дегенди, жаратылыш менен журулушуп жашоо дегенди түшүндүрөт деп айтат. Авангарддык ырларында Сүйүү мен чымчык болуп сагышат деген романында Кубатбек Жусупалиев Жеңи жоктун аккан суусу жөнүндө мындай деп жазат да. Ал жерде негизги каарман бул жазуучу, анын аты фамилиясы жок. Ал
роман жазам деп өкмөттөн таяк жеген жазуучу. Ошол жазуучуга кемпир мындай деп аккан суу жөнүндө айтат. Агын сууда шек жок дейт. Токтогон жеринде токтоп, ак аккан жеринде ак агып, шак аккан жеринде шак агып, айланган жеринде айланып, байланган жеринде байланып, толгон жеринде толуп, ашкан жеринде ашып, куйган жеринде куюп, аккан суудай жашаган жакшы да жазуучу боло, кандай дейсиң? Токтогулу баш болуп, жеңи жого каш болуп, аккан суу деп бекеринен шабырдашкан эместир дейт. Ушул мисалга таянып биз мындай жыйынтык чыгарсак болот да. Кубатбек Жусупалиев чыгармачылыгынын кийинки жылдарында элдик окууларга, фольклорго, макал лакаптарга кайрылып, ошолор аркылуу жашоонун маңызын издейт. Жана чыгыш окууларын, инди окууларын, Кытай окууларын, философтордун, дүйнөлүк диндерди изилдеп отуруп, акырында ушул жашоонун маңызы бул ак караныш шайкештиги, жашоонун маңызы бул адамдын өзүн өзү таанысуу деген жыйынтыкка келет. Ошон үчүн чыгарма жазуусун токтотуп, жалгыз бүгүн өзү айткандай жаратылыш менен журулушуп жашоону тандаган.